Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти. Дагы экөөнү түзүү сүйлөшүлүп жатат. Мыйзамга ылайык шайлоо участоктары Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде жайгаштырылат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департамент кызматынын башчысы Алмаз Имангазиевдин маалыматына караганда, Орусияда элчиликтин Иркутск, Сургут, Түштүк Сахалин жана Якутия аймактарындагы 4 кеңсесинде добуш берүү түйүндөрү түзүлөт. Ушул тапта Франциянын жана Париж, Италиянын Рим шаарларында шайлоо участоктарын ачуу тууралуу ал өлкөлөрдүн бийлиги менен макулдашуу жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, учурда чет мамлекеттердеги шайлоо комиссияларын куруу зарылчылыгы бар. Буга байланыштуу Боршайком чет жактагы кыргызстандыктарга, саясий партияларга, коомдук бирикмелерге участкалык шайлоо комиссиясынын курамына талапкерлерин сунуштоого чакырууда.